Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme inna nes'aluke ilmen nafi'a. Allahümme fakihna fid din. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve ahlul uqdata min lisani ve yefqahu qawli. İbn Qayyim rahimahullah'ın kitabında Күнөлөр bölümünde күнөгө малынып чөмүлүп жүрөрүнүн дагы бир бул дүйнөдө эле жазаларынан адамдын жүрөгүндөгү болгон каалоону, акыретке болгон умтулууну, Аллах Тааламга болгон бет алууну алсыздатат. Же болбосо адамдын жүрөгүн майып кылат, же басуудан токтоп калат. Себеби адамдын жүрөгү бош болсо амалы бош болот. Жүрөгү күчтүү болсо адамдын денеси күчтүү болот. Адамдын көрүүсү дагы, угуусу дагы, амал кылышын бардыгы иманга келип такалат. Ал эми иман болсо бул жүрөктө. Жүрөккө карап адамдын денеси кыймыл аракети болот. Ошондон кээде көрөсүң, бир адам тренировкага барып, денесин бардыгын күчкө топтоп, түрлүү темирлерди көтөрүп, мышцаларын баарын өстүрүп, ушундай күчтүү адам, бирок жүрөгү алсыз ал адам. Акыретке бет алууда, Аллахка кайрылууда, Аллах Тааламдын буйругун аткарууда жүрөгү алсыз болгондуктан, ошончо күч топтосо деле ибадаттарды аткара албайт. Себеби күнөө тобо кылбай жүргөн адамды жүрөгүн алсыздатып салат. Басуу дегенди жана талап кылуусун да азайтып салат. Кээ бир адамдар таң калат, ошо менде таң калам, кантип сен ушул жакшылыкты билип туруп умтулбайсың. Кантип сен көрүп туруп көрбөйсүң, кантип угуп туруп укпайсың. Ушул жакшылык экен билип, кантип сен бет албайсың деп таң калган адамдар көп. Себеби бул жүрөк деген жүрөк болуп калгандыгынан эле эмес. Жүрөктүн нагыз жүрөктүгү бул анын күчтүүлүгүндө. Эгер жүрөк ооруган болсо, алсыраган болсо, ал адамдын дагы кадам шилтөөсү алсыз болот. Ал эми жүрөк толугу менен ооруп, үзүлүп калса анда ал адамдын дагы кадам шилтеп Аллах Тааламга тобо кылууга, күнөөлөрдү таштоого аракет кылуусу дагы жоюлат. Ошон үчүн жүрөктү алымдар падыша деген. Дагы бир асарларда ар күнү таң атканда көз дагы, кулак дагы, кол, бут дагы абал тили менен жүрөк айтат. Эй жүрөк, кандай кылап жүрөккө кайрылат да. Себеби бардыгы жүрөк баш ийүүчүлөр. Жүрөк түз болсо, жүрөк таза болсо, жүрөк күчтүү болсо, жүрөк булганбаган болсо, дене дагы жүрөк эришип кетет. Эгерде жүрөк Аллахты эстөөдөн, акыретке болгон умтулуудан, Аллах Таалам акыретти эстөөдөн алыстаган болсо, бул каяктан келип чыгат дейт? Күнөөнүн акыбетинен. Себеби күнөө деген жөн эле кетип калбайт. Келди кетти дегендей эмес. Сөзсүз анын таасири бар. Сөзсүз анын натыйжасы бар адам болгон. Кадимки жана сооп амалдын адамга таасири болгондой эле берекелүү, жакшылыкта канча деген жакшылыктарды эскерилди. Күнөө дагы ошондой. Сөзсүз адамды жана вирус каптагандай терс таасирин берип кетет. Анын акыбетин кээ бирлери айлап көрөт, эле жылдап, кээ бирлери өмүр бою көрөт. Кээ бирлери ошонун зыянынан өлүп кетет, Кудай сактасын. Ушундай эң чоң таасир берген жери күнөөнүн бул жүрөккө берет. Бул нерсе адамдын денесиндеги эң катуу сактай турган, мындай айтканда дененин мотору ушул да жүрөк. Бул акыретке басуудагы, акыретке умтулуудагы, азык даярдоодогу негизги нерсе бул дүйнөдө деле ушул да. Адам жашоосунда жүрөгү сокпой калса өлөт болду. Жүрөгү ооруган адамдын бардык жери ооруйт. Жүрөгү алсыз адамдын бардык денеси алсыз. Жүрөгү сокур адамдын көзү сокур болот. Жүрөгү көр адамдын көкүрөгү көр болот. Ошон үчүн денеде бир мүчө бар, кесим ал оңолсо дене оңолот деген ошол. Ал бузулса дене бузулат деген ошол. Бирок ошол жүрөктү адам өзү оору кылат, өзү уулап салат. Кулак аркылуу уулайт, көз аркылуу уулайт, тил аркылуу уулайт, амал аркылуу уулайт. Жаман иштердин бардыгы жүрөккө барып түшө берет. Кара так болуп. Ошон үчүн жүрөк кирдеди, жан дүйнөсү алсырады, ыйманы түшүп кетти, көкүрөгүм кысылып кетти деген ошол. Көзүм көрсө да көрбөгөндөй, уксам да укпагандай, билсем да билбегендей, түшүнөм дейт баарын. Ошон үчүн байкасаңар, кээде бузук иште жүргөн адам деле шундук сүйлөйт. Ошонун бузук экенин, жаман экенин сага семечкадай чагып берет. Бул жаман, бул жол мындай, буда мен жакшы таппадым, бул жолго түшпө дейт, мисалы, арак ичкен адамдар. Бирок чыга албай калган ошол. Анан кээ бир жанагы туура эмес түшүнүктөр, кээ бирлер эки тоо көрүшпөйт, не көрүшөт, анан адам мүнөзү өзгөрбөйт. Адам ошо менен кетет деп. Адам чынчыл болсо өзгөрөт. Өзгөрбөйт болду, ушу менен өлүм менен кетет деген бул жалган. Кайсы бир адам чынчыл болуп, жалынып, жалбарып, Аллах Тааламга кайтып, тобо кылып, жакшы амалдарга бел байлап, умтулган болсо өзгөрөт адам. Адам өзгөрбөйт деген бул жалган.
Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте эмне деген? Жумшактык жумшак кылуу менен келет. Сабыр кылуу менен келет. Илим алуу, илим талап кылуу менен келет деген. Ушул хадистен да алымдар не деген? Далил катары алган адамдын өзгөрүшүнө. Ооба кээ бир адамдар табиятынан туулганда деле өз жумшак, өзүнүн табигый мындай туаса жакшы мүнөздөрү болот. Ыйманды билбесе деле өзүнүн ушундай туаса деп коет. Турпатындагы адамдык касиетиндеги бир жакшы мүнөздөргө ээ болуп төрөлөт бул дүйнөгө, ушинтип келет. Бул белек, алхамдулилля. Эми андай мүнөздөр жок болсо, адам ошону пайда кылса болот өзүнө. Жана илим деле топтолгондой, адамга дагы жакшы мүнөз, жакшы адат топтолот. Ошону аракет үстүндө, практиканын үстүндө кыла берсе, адамга адат болуп калат. Кайдыкпи жана күнөө иш бузук адамга адат болуп калгандай эле. Ошо баленин бардыгы күнөөнүн келип топтолгон жери сокку кайка урат экен? Жүрөккө урат. Анан адам укпай калат, көрбөй калат. Аллах таалам Хаж сүрөсүнүн 46-аятында мындай дейт: "Фаиннаха ла та'мал абсар." Чындыгында көздөр сокур болбойт, бирок адамдын көкүрөгүндө жүрөктөр сокур болот дейт. Адамдын жүрөгү сокур болуу көзүнүн сокур болгонунан да кооптуураак. Себеби адамдын көзү сокур болуп калса деле, ал адам Аллах Тааламды тааныса, илимге умтулса, кулагы менен деле угуп көп нерсени түшүнүп, көргөндөй эле жашайт. Себеби ал адамдын жүрөгү тирүү. Себеби ал адамдын жүрөгү сокур эмес. Көзү көрбөсө дагы. Болбосо канча деген алымдар, канча деген сахабалар, табииндер, мен деген Алла Тааламдын аулиялары жашоолорунун ортосунда же башында аягында сокур болуп өчкөн. Көздөр көргөн эмес. Айрымдар туаса көргөн эмес. Айрымдары карлыктын айынан көрбөй калды. Айрымдары жашоосунун ортолорунда көрбөй, алар чөгүп кеткен жок, сарсанага батып кеткен жок, жакшылыкта, илимде жашап. Себеби алардын жүрөктөрү тирүү. Мисалы Ибн Аббас деле сахаба кандай бул үммөттүн сыясы деген. Ибн Умар бул үммөттөгү эң илимдүү сахабалар. Көздөрү көрбөй калган булардын да. Бирок алар көздөрү көрбөгөн менен жүрөктөрү тирүү, илим ээлери болгон. Көздөрү көрбөй туруп ааламга нур чачкан. Нурдун жолун ачкан алымдар. Акыркы алымдардан деле Ибн Баз канча деген алымдардын көздөрү көрбөй эле өткөн өмүрүнүн аягында, ортосунда. Ошон үчүн чыныгы сокурлук бул көкүрөктүн сокурлугу деген Алла Таалам. Көздүн сокурлугу эмес. Көзүн көрбөсө, бул дүйнөнүн адамдын жашоодогу рахат ала турган нерселер бар. Табиятты көрөсүң, адамдарды көрөсүң. Албетте бул чоң неемат. Бирок мындан дагы коркунучтуу нерсе адамдын көзү көрбөй калуудан, көкүрөктүн көрбөй калганы жаман. Ал аятты көрбөйт, хадисти көрбөйт, акыйкатты көрбөйт. Укса да укпайт, көрсө да көрбөйт, жүрөгү да сезбейт, түшүнбөйт. Себеби көкүрөгү көр болуп калган, көкүрөгү караңгы, толуп калган. Малдан дагы жаман деген ошол. Мына ошондой мен деген алымдардын көздөрү көрбөгөнү аларга зыян берген жок. Акыйкатты таанууда, жакшылыкта жүрүүдө, жаман нерседен оолак болууда көздөрү көрбөй эле жүрөктөрү менен туюп, жүрөктөрү менен сезип, илимди алып мына ошондой жакшылыктын баш атында жүрүштү. Бүгүнкү күндө канча деген адамдар бар, көздөрү курч дейт. Алысты көрөт мисалы. Көзү саламаттыкта, бирок жүрөк сокур ал адам. Себеби жүрөгүн ошол караңгылык менен, күнөө менен толтуруп отуруп көр кылып алган. Денеси саламаттыкта болсо деле, кулагы угуп, көзү көрөт, жүрөгү сезет, жашоодо кадимкидей эле ал неематты өзүнүн жакшылыгына колдонот. Бирок акыйкатта пайда бербеди. Көзү дагы, кулагы дагы, тили дагы, мээси дагы, жүрөгү дагы. Мына ошондуктан күнөөнүн акыр акыбети жүрөктү өлтүрөт, же аны айыкпас ооруга чалдыктырат, же албайкычтуу неме кылат, оорукчан кылып кесел деп коет, оорукчан кылдырып коет, майып кылып коет, же алсыратып салат. Мына ушул Кудай сактасын, жүрөктүн ушинтип акырети адам өзүнө кам көрбөсө, жан дүйнөсүн жаңыртпаса, ыйманын толуктабаса, алсыздыкта, боштукта таштап койсо, акыры барып бул жүрөгүндө адамда 8 оору пайда болот дейт Ибн Кайым рахимахулла. Бул 8 оорудан пайгамбар алейхиссалату вассалам жашоосунда көп сактанып жүргөн. Сохих хадистерде келген. Эмне 8 оору? Бул адамдын кайгы апасы, биринчи, экинчи сарсанасы, үчүнчү алсыздыгы, төртүнчү жалкоолугу, бешинчи коркоктугу, алтынчы сараңдыгы, жетинчи карызга батып калуусу, анан 8-си адамдардын үстөмдүгү, адамдардын алдында кор болушу. Мына ушул 8 оорудагы
Мындай карап көрсөң дейт, ушу адамдын жүрөгү ооруга чалдыкканда ушул нерсеге чөт. Анан дагы таң калыштуусу ушул 8 оорунун ар бирөө ийгис болот. Бири-бирине шерик болот. Бири менен адам чалдыккан болсо экинчисин алып келет. Дайыма кош мындай айтканда жанаша, эри шаркак, ийгиздей адамда коштоп жүрөт. Мисалы, биринчиси адамдагы кайгы апа, сарсана, муң кайгысы бар да. Ушул экөө бирге жүрөт дейт. Сарсана менен кайгы апа. Мунун айырмасы эмне десе, бир кайгы апасы келечекке болот. Келечегин ойлоп адам коркот. Кедейликтен коркот, келечегинен коркот. Капиталым жоголуп калса, акчам жоголуп калса эмне болот деп келечекке коркуп кайгы апада болот. Анан муң кайгысы бар, сарсанасы. Ал өткөн абалына. Кээ бир адамдар байкасаңар, кайгыга түшүп кеткен, өткөнүн эле козгоп кайгыда жүрө берет. Же ошону айынан деле ушуп кетише берет. Же адам өткөнүн ойлоп кайгыга апага түшөт, же келечекти коркуп сарсанага түшөт, муң кайгыга. Мына ушул экөө эки башка оору дейт. Бирок ушул экөө дайыма бирге жүрөт. Келечегинен коркуп кайгыга апага түшкөн, өткөнүнө деле сарсана болуп муң кайгыга түшө берет. Ал эми 3-4-сү адамдын алсыздыгы. Адамда алсыздык келсе эле жалкоолук кошо келет. Кайсыл адам алсыздыкты көргөзсө эле жалкоолук сразу жабышып калат ал адам. Экөө эри шаркак, дос менен. Кимде алсыздык болсо, жалкоолук да кошо келет. Кимде жалкоолук болсо, сразу алсыздык келет. Эгер адам өзүнө жамандыктан кутулууга, жакшылыкка жетүүдөгү себептерден алыстаса эле, жана аткара албай калса, же ошол нерседен кайдыгер боштукта болсо эле, бул эмне болот экен? Бул алсыздык. Ушуну алсыздык деп коет. Жакшылыктын себептерин аткара албаган, жамандыктын себептеринен оолак боло албаган адам ошол нерсе кудурети жетпегендиктен ушул нерсе адамда пайда болор замат анага эмне келет? Касал келет. Касал деген, мен жаңылбасам, ош тарапта керек болсо орукчан адамды касал деп коет экен. Мындай карасаң анык тамазы акыр барып тура эле берипти деп ойлойсуң да. Касал деген жана кесели бар адам деп коет да. Оорусу кармап калган, айыкпаган бир же болбосо ушуну менен чалдыгып, майып болуп калган бир оору да туурабы? Эгерде жакшылыкты көрүп умтулбай атса, өзү каалабай жатса, ушул жалкоолук да. Мүмкүнчүлүгү бар, бирок эрки жок, каалоосу жок. Билем дейт. Кыла алам дейт. Аткара алам. Желание жок деп, эрким жок деп. Көңүлүм тартпай атат дейт. Мына ушул. Же ушул келсе экинчиси келет. Кайсысы? Алсыздык. Ошон үчүн алсыздык менен жалкоолук дос. Кадимки жана кайгы апа менен сарсана дос болгондой. Экөө шерик. Бирине түшсөң, экинчиси тартып келет. Экинчисине түшүп калсаң, биринчисин тартып келет. Ал эми 5-6 коркоктук менен сараңдык. Бул дагы шерик. Эгер өзүңдүн денең менен өзүңө пайда бере албасаң, бул адамда коркоктук пайда болот. Кээде адамдар коркоктуктун айынан көп нерседен тыйылат. Адамдардын сөзүнөн коркот, кебинен коркот, көзүнөн коркот, назарынан коркот, эл эмне дейт деп туруп, жакшылыкка умтулбайт. Билген акыйкатын жасабайт. Анан бул эмнеге түртөт? Амал кылбоого түртөт. Кедейликтен коркуп туруп, бул арамдан тыйылсам, арак сатпай койсом, сол адам жакшы жүрбөй калат. Тамекини сатпай койсом, дагы бир нерсе болуп калат деп тыйыла албайт. Коркот. Бул коркуу адамда пайда болгондон кийин сразу сараңдык жабышат адамга. Сараңдык, бакылдык деп коебу? Тырыш. Сараң адам бар коркок болот. Ар бир тырыш өзүнө акчасын өзүнө колдоно албаган, жакшылыгын бөлүшө албаган, кайрымдуулук кылбаган адамдар коркок болот. Коркок адамдар сараң болот, сараң адамдар коркок болот. Кимде сараңдык келсе коркоктук келет, коркоктук келген адамга сараңдык келет. Себеби алар коркот. Эртең акчам түгөнүп калса, могу комфорттон жоюлуп кетсем эмне болот дейт. Сараңдык анан ошентип бөлүшүүдөн, жакшылык кылуудан өзүн өзү кур калтырат. Ошентип өмүрүндө коркуп, сараңдыкта жашап өтөт, Алла сактасын. Бул 5-6 болду. Ал эми 7-8 эр шаркак дос болуп келген бул адамдардын үстөмдүгү, адамга болгон мындай бир кысуусу жана карызга батып калуу дагы эр шаркак. Эгерде бир адамга экинчи адам үстөмдүк кылып, ошого өктөм сүйлөп, ал адамды басынтып аткан болсо, кыйнап аткан болсо, акыйкат менен. Эгер акыйкат менен болсо, анда бул карыздын себебинен келип чыгат. Эгер жөн эле карыз эмес адамды келип кыстасаң, анда бул зулум болот. А эгерде карызы бар адам карызын кыстай берсе, карызын сурай берген адам эмне кылат? Тигини эзет да кыйнайт, кыйын абалга салат, кысталат, ошол адамдын алдында кыжалат болот. Ушул дагы үстөмдүк.
Ушул акыйкат менен болсо ол карыздын артынан келип чыгат. Карыз бар адам билет аны. Кимге карыз болсо кандай кыйналат. Айрыкча адам чалганда, жазганда, сураганда адам кайка кирип, кайка чыгып кетерин билбейт. Эгерде жөн эле текеберчиликтин айынан же болбосо кар жок адамга эле келип үстүнөн сурап, жүнө үстөмдүк кылса, анда эмне болот? Бул адамдардын үстөмдүгү болот. Көп эле адамдар бири-бирине үстөмдүк кылганды карап келсең, ошол карыздын айынан адамдын алдында адам кор болуп калат. Ошол адамга карыз болуп калганда сүйлөгөн сөздөрдү сүйлөйт, кысат. Адам анын карызын айынан калп айтууга болот, өзүн канча унижать этет, Кудай сактасын. Жалганчы болот, убадасынан таят, качат. Ошол адамдын алдында кордукту адам сезет. Эчтеке дей албайт. Керек болсо ушул карызын узартып турса экен деп ар кандай кадамдарды кылгандар бар. Мына ушул 8 нерседен пайгамбар алейхиссалату вассалам дайыма не кылган, дуа кылып сактанып жүргөн. Аллахумма инни ауду бика минал хам вал хазан вал аджзи вал касали вал жубни вал бухли ва далаид дейн ва галабат риджал. Ушул дуаны ар бирибиз жаттап алып, тахажжуд намазда турганда, духа намаз, нафил намаздар, сүннөт намаздар окуганда кааласаңыздар саждада же болбосо колду көтөрүп дуа кылыш. О Аллах, мени кайгападан, сарсана, муң кайгыдан, жаналсыздыктан, жалкоолуктан, коркуктуктан, сараңдыктан, адамдардын үстөмдүгүнөн карызга батып кор болуп калуудан мен сакта деп, мунун баары сохих хадистерде келген. Эмнеге муну айттык? Адамдын жүрөгү алсырап, жүрөгү майып болуп калганда, ооруп калганда ушул 8 нерсеге өзү кантип кептелип калган билбейт. Оорулуу жүрөк Аллахка таянбайт. Анан ушундай келечектен коркот. Себеби таяна турган жери жок да. Жүрөгү кысылган, бүт нерсе коркок. Анан өткөнүндө козгой берет. Ай мындай кылганда мындай болбой, анан бирөөгө наалыйт, кейит, тагдырына тарынат, бирөөгө шылтайт. Байкуш. Шылып көп нерсе ал адамда. Кайгы көп. Наразы да, жашоосуна да, абалына да ыраазы эмес. Кайгапа, эч нерсеге жакпайт. Ар нерседен кемчилик издейт. Бир аялынан издейт, бир баласынан издейт, бир тууганынан издейт. Алла сактасын. Ошентип өмүр өтөт бул адам. Себеби ал адамдын жүрөгү оор, канча жүрөгүн дарылагандыктан ушул кептел. Анан барып алсыздыкка келет, анан жалкоолукка барат, анан коркоктуу болот. Коркоктугу ошол. Коркок деген бирөөнү өлтүрүп сал, бирөөнү уруп сал, көчөгө барып ар нерсени талкала, ошол баатыр деген сөз эмес. Коркоктугу ошол сараңдыкка алып келет ал адам. Өзүнө кам көрүүгө бел байлап умтулбайт. Өзүн ушул жамандыктан, балейден чыгарууга да умтулбайт да. Керек болсо ошол нерседен жакшылыкка умтулуудан да коркот. Жакшы адамдарга кошулуудан коркот. Өзүн аяп, анан сараңдыкта жашайт. Анан Кудай сактасын, карызга батат. Анан бар адамдарга кор болот. Ушул 8 нерсе адамдын башына каптаса, Кудай сактасын, бактысыз адам. Бул баары жүрөккө кайтат. Кыскасы, мына ушул 8 нерсеге кептелип калыштын себебинен, эң чоң себептеринен адамдын күнөөлөрүнүн аркылуу. Ушул күнөөлөр эң чоң себептер. Ушул 8 нерседен мен оолак болгум келет деген адам болсо, ушуга душар болуп калбайын, ушуга кептелип түшүп калбайын деген адам болсо, күнөөлөрдөн истигфар кылып, тобо кылып адам өзүн дайыма эсеп-кысап кылып жүрсүн дейт. Ушу күнөөнүн айынан ушул 8 баленин бирине түшүп кала берет адам дейт. Жана ошондой эле эң чоң себептерден. Муну да пайгамбар алейхиссалату вассалам дуасында сактанган. Ушул 8 нерсе кептелген адам дагы эмнеге кептелет дейт? Мына ушундай балелерге жолугат. Аль-жахдил бала деген адамдын башына бале каптап келиши. Биягынан нараза, тияга келет, бияга келишип, бале башынан чыкпай, Кудай сактасын, өзүнүн эми ушул жакшылыкта жүрүп, бале менен күрөшсө го жакшы. Анан намазы да жок, дини да жок, иманы да жок, Кудай менен иши да жок. Анан бале да башына кептелген болсо, бул баленин үстүнө бале да, Кудай сактасын. Же бир даражасы көтөрүлбөйт, же күнөөсү кечирилбейт, же ошо менен тазарбайт. Себеби тазара турган амал да жок да. Кудай менен иш жок, анан үстүндө дагы балелер кептелип калган адамдар болот. Намазын окуп, ибадатта жүрүп, жакшылыкта жүргөн адамга бале келет, албетте. Сыноо болот, тазарат, даражасы көтөрүлөт. Өлүп калса да Кудайдын алдында намазы менен жакшылыкта барат. Анан жана күнөөдөн арылбаган, намазы да жок, ибадат да жок, Кудай менен иши жок, анын үстүнө дагы балелер келсе, кандай жаман, Кудай сактасын. Жана адамга бактысыз күтүүсүз жерден бактысыздыктын келиши. Ушундай бир осуил кодо, тагдыры жаман болушу. Ошамататил ада, душмандардын ага шылдыңдап күйүлүшү. Мына ушул нерселер адамдын башына берилген неаматты жакшылыктын жоюлуп кетишине себеп болот. Жанагы 8 келет, анан 8ден кийин баленин үстүнө жолуп келип, мо чоң балеге түшүп, бактысыз болушу. 4-үнчүсү тагдырынын караңгы болушу. Өткөн өмүр, өтүп аткан өмүрүн караса караңгылыкта өтүп атат. Анан
Төртүнчүсү душмандардын давасы канышага. Башка жаман адамдарга шылдың болушу. Мына ушул Аллах берип койгон жакшылыктарды жанандай жол менен күнөөгө түшкөндө ошентип Аллах таалам алып коет да, Кудай сактасын. Бул адам саламаттыктан, аманчылыктан, балеге, Аллахтын ыраазылыгынан кайра карына, имандан караңгылыкка түшүп калат дейт. Мына ошондой туугандар, бул оюнчук эмес, жөнөкөй маселе эмес. Азыр bir күндө коркуп атпайык биз? Инфаркт оору жашарыптыр, инсульт деген жашарыптыр, оорунун түрлөрү көбөйүп кетиптир, ден соолугуңар жакшы карагыла, жакшы тамак жегиле, антпесеңер тез катайып кетесиңер, жүрөгүңөр алсырап кетет, инфаркт болуп каласың, инсульт болуп каласың, мындай деп адамдар тим эле тырпалакташып атат. Ушу жашап калайын дейт, эки бутум менен басып, өз колум менен тамак жеп, бирөөгө күнүм түшпөй, кыйналып калбайын деп атат. Жаман эмес, жакшы бул. Бирок ал мындай сезе ала турган, өмүрүндөгү эле мындай бир жашоодогу жүрөгүндө сырткы көрүнүшүн ойлоп атат да. Бул мындай айтканда денесиндеги бир мүчөсүнө кам көрүп атат деген сөз. Жүрөгү деле адамдын бир органы да. Муну врачтарга барсаң дарылап коет. Жүрөгүң неме болсо жана стенд койдуруп атат, да бирөө бирдеке кесип ягын тромбторду алып коюп атат. Оору муну айыктырса болот. Алла таалам насиби менен. Бирок мындан да жаман оору жүрөктүн жан дүйнө оору да. Буга көп адам көңүл бурбайт. Бул жанагы стенд койдургандан да, инфаркттан да, инсульттан да жаман. Ибн Кайым башка бир сөзүн айткандай, бул дүйнөдөгү оорунун аягы эмне? Ашып кетсе өлүм менен бүтөт. Жан дүйнөнүн оорусу кана өлүм менен бүтүп калса, өлүм болуп эле адам эч нерсени суралбай, бул жашоодо кылган балеге түшкөнүн балесин акыретте көрбөй, жана капырлар ойлогондой уктап кала тургандай же жок болуп кете тургандай болсо, андай жок да. Аны дарылаш керек. Мунун залакасы өлсө дагы тынбайт да. Бул дүйнөдө жаны чыкканча кордукта, жан дүйнөсү кысылган, сыгылган абалда жашайт. Анын айыгуусу жеңил туугандар. Кайсы бир адам Аллахка айтса эле болду, Аллах таалам жеңилдетет. Буйругун аткарсын, тыйгандан тыйылсын. Колунан келиши айткан жок сен оля бол, пайгамбар бол, сен периште бол деген жери жок. Кайсы нерсени билип жүрөсүң жамандыкта, күнөө экен. Болду, бел байлап ташта ошону деген сөз. Кимге Аллах таалам жеңилдеткен болсо, бул жеңил. Кээде күнөө соопты айтканда кээ бир адамдар түшүнбөй, эмне периште болуш керекпи биз деп ойлойт. Же пайгамбар болойлу? Адам баары күнөө кылуучу. Маселе адам эмес, маселе адам күнөөгө түшүп алып, тообо кылбай, кайтпай, көгөрүп, ошодо улантып жүрө бериши. Ошол чоң ооруга кептелет деп атат. Адамга кайдыгерликке түшүрүп салат. Андан кийин өзүн өзү кам көрбөй калып атат. Ошону айтып атат берди. Жүрөгү ооруп калат. Анан ал кошулуп, көйүп, ошол менен жаны чыгып, бул дүйнөдөн кош айтышып кетип атпайбы көптөр. Кайра кайтып келбей калып атпайбы. Жакшылык жолго түшпөй калып атат. Керек болсо акыры барып капыр болуп өлүп калгандар канча. Телефон заряд отуруп калганда, жок да эч нерсе, аккумулятор отуруп калганда, кандай эч жүрбөйт да. Мына ошондой адам жүрөгү отуруп калганда жүрбөйт, колу да, буту да жүрө берет мындай жашап, тамагын жеп, адамдар менен сүйлөшүп жүрө берет. Бирок өзүнүн бактысы үчүн күрөшпөйт адам. Өзүнө келип аткан зыянына тоспойт адам. Эптеп малдай болуп эле жеп, өзүнүн шахватын толтуруп, күн өтсө болду. Мына ошондой абалда жашап жүргөн ыраазы. Эми ушуну билгендейин адамдын башына конгон бакыттарды, жакшылыктарды күнөө жоюп кете турган билсе адам, баарыбыз бактылуу болгубуз келет. Башыбызга конгон бакытты сактап калгыбыз келет. Кандай бир жакшылык келсе, ошон бүгүн келип кайра артынан бале келишин эч кимибиз каалабайбыз. Ошол бактыбыз, башыбызга келген неаматтар, жакшылыктар туруктуу болсо экен, ошо менен жашап, жакшылыкта, ден соолукта, аманчылыкта жашап өтсөк экен деген каалообуз, эңсөөбүз, көксүбүз, мындай көкүрөгүбүздө барбыз. Бирок ушул нерсени жоюп салуучу, заматта башынан бале түшүп калуучу коркунуч ушул күнөөдөн эле келип чыгат дейт. Али ибн Аби Талиб радыйаллаху анху сөз айтат. Адамдын башына бале күнөөсү аркылуу келип түшөт дейт. Ал балени көтөрүштүн бир эле жолу бар. Ал тообо менен дейт. Шылтаба, бирөөнү жамандаба, бирөөнү күнөөлөбө. Кээ ата-энесин күнөөлөйт экен, кээ бирлер дагы бирөөнү күнөөлөйт экен. Бул алсыздык, бул коркоктук, бул жөн эле кур шылтоо, кур үмүт бул. Өзүңдү алдоо. Кудай деле күнөөлөбөй калды ал. Акыры бар Алла таалам деле күнөөлөшү мүмкүн. Оорулуу адамдар ушундай болот. Өзүңдү күнөөлө. Өзүңдүн кылган амалыңдын айынан келип чыгып атат деп адам өзүн күнөөлөш керек. Шура сүрөсү 30-аят. Ома асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан катир. Силерге келген башыңарга ар бир бале, мусибат, зыян нерселер өз колуңардан жасаганын кесепетинен дейт. Болбосо Алла таалам көбүн кечирип атат дейт. Дагы бир аятта: "Вадарабаллаху масалан карьятан канат аминатан мутмаинна
Аллах Таалам адамдарга мисалдап бир айылды көргөздү дейт. Мисалдап бир. Ушундай аманчылыкта, токтукта, бейпилдикте, тынчтыкта жашабат деле. Аларга ырыскы туш тараптан түшүп атчу эле. Факафарат би ан'умилла. Алар ошондон кийин Аллах берип койгон жакшылыктарга капырчылык кылды дейт. Капырчылык эки түрлүү болот туугандар. Бири ачык капырчылыкка чыгат, Кудай сен жоксуң деп. Экинчиси Алла Тааламдын берген нематтарына күнөө менен кайтаруу, шүгүрчүлүк менен эмес. Мына ошондой шүгүрсүздүк кылып, күнөөлөрү менен Кудай менен согушканда, Алла Таалам аларды эмне кыл дейт? Фадакахаллаху либасал жу. Аларга болгон ачкачылыкты берди. Жана коркууну берди. Алардын өздөрүнүн колунан жасап келген кесепетинен коркунучтар пайда болот. Өлкөдө кайчылык тынчтык жоголот. Уруп тоноолор, ачкачылык, ар кандай оорулар, бүкү-түкү жүрөктөрдөгү тынчтыктын кетиши мына ушундай балелерге жолугат. Ушуну ушул аят Нахл сүрөсү 112-аят. Муфассир айткан, ар бир айыл, ар бир чөлкө пайгамбарды кабыл кылбай, буйругун аткарбай, ага ишенбей, ынанбай кейбирлер кууп чыгарган, кейбирлер өлтүрүп салган пайгамбар, кейбирлер биз менен ишиң болбосун деген. Мына ошондой айылдардан чөлкөмдөрдөн алатылам. Ушундай жазаларды кайра берген дейт. Алла сактасын. Алла Таалам баарыбызга бекем ыйман берсин. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул 8 нерседе сактанган кайгапа, сарсана, муң кайгыдан, алсыздыктан, жалкоолуктан, коркоктуктан, кайгыга батып калуудан, жана карызга батып калуудан, адамдардын үстөмдүгүнөн, жана ошондой эле башыбызга күтүүсүз келген баледен, бактысыздыктан, тагдырдын жаман болуп жазылып калышынан, душмандын келечесинен, жана балелердин себептерлерин аткаруудан бизди оолак кылсын, сак кылсын. Аманчылыкта, жакшылыкта Аллах Таалам буйругун аткарып, пайгамбар алейхиссалату вассалам алып келген сүннөттөргө, буйруктарга баш ийип, жакшылыктын себептерин аткарып, жамандыктын себептерине оолак болууга насип этсин. Саллаллаху таала аля хайр халкихи ва алихи ва сахбихи ажмаин.